Саламатсыздар жашоо машыгуучулар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Иштериңиздер болуп атабы? Жашоого машыгып атасыздарбы? Бүгүн бир тема боюнча бөлүшө кетейин дедим. Мисалы, мага бул дүйнөдө көп акча кереги жок. Неге байлыкты эмне кыласың, анан акча эмнеге керек эле деген ошондой бир ойлор болгон киши, мисалы, диний жактан караганда, башка жактан караганда, биз баягындай көп акча эмес, биз жөнөкөй жашообузга белгилүү бир акча керек. Мисал айталы, эгер мусулман киши болсо, мисалы, мындай акча кереги эле жок, мындай боло берет десеңиздер, биринчиден Кудай каалагандай акча бере берет. Кудай үчүн акча проблема жок. 1 сом менен миллион сом, миллион доллар айырмасы жок Кудай үчүн, ал кагаз жөнүнө элечи. Бирок биз бул дүйнөдө бай акча менен иш кылган үчүн, мисалы, бир жерге барсаңыз акча төлөшүңүз керек, ошо сыяктуу болгон үчүн сиздер мындай жөнөкөй эле адам, жөнөкөй бир мусулман, жөнөкөй жашоосун жашаш үчүн баягындай бизде ойлогон көп акча деген ал норма болуш керек. Анткени мисалы айтабыз да, мындай мисалы ден соолугубуз жакшы караш керек, ошон үчүн химический нерселерди жебешибиз керек, мындай натуралдуу нерсе жешибиз керек десек, натуралдуу нерсенин акчасы кымбат, туурабы? Анткени аны кылыш кыйын да, аны мисалы натуралдуу, эгер баягындай химический шоколад эме жесек, алар арзан болгон үчүн алар арзан жейт. Анда ден соолугубузга зыян болот. Значит, биз натуралдуу нерсе жеш үчүн анда кымбатыраак төлөш керек болот. Ошого акча кетет. Бир. Анан сиз мисалы ажыга барышыңыз керек, же жөнөкөй эле ошол эме кылышыңыз керек, мисалы умрага барышыңыз керек, же эме ага акча кетет. Түшүндүңүз? Ошол биз баягы акчасыз боло берет деген эмес, жөнөкөй баягындай жөнөкөй мусулман катары жашаш үчүн көп акча талап кылынат да. Ошол акчаларды сиз тапканга, ошого ачык болгонго, Кудай берип атканда ошого ачык алып кабыл кылганга ачык болушуңуз керек. Ошого көбүнчө айтылганда, мисалы, балаңызды мындай определенный жөнөкөй мектепке бере бербей, ал жерде көп нерсе үйрөнө албайт, же балким туура эмес нерсе үйрөнүш үчүн анда сиз мындай жакшы бир мектепке беришиңиз керек, мисалычы, же жакшы нерсе үйрөтүшүңүз керек, аганын акчасы көп, мисалы, туурабы? Анан баягындай синтетика кийип, баягы денебизге мындай болуп, анан бутубуз мындай эски эмелер кирип, же мындай арзан ботинка кийсек, анда плоскостопие болуп калат, анан тигинде болот, ошон үчүн баягы кожаный, анан плоскостоп баягы жакшыраак бир марка болсо, ал подошвасы жакшы болот, ошону алыш керек. Мындай өзүңүзгө жакшы карашыңыз керек. Бул ден соолугуңузга кара дегенде де ошолорду алыш үчүн да ошондой болот. Ошон үчүн баягы эгер оюңуздарда болсо, баягындай көп акчанын деле кереги жок, мындай десеңиздер, ошол оюңуздардан чыгышыңыздар керек. Анткени жөнөкөй эле Кудайдын айтканын кылып жашаш үчүн деле белгилүү бир акча кетет. Бирок сиздер азыр мындай болбош керек да, сиз ичиңизди жакшы ойлосоңуз, мен бул жерде эч кимди пропаганда кылып эме жокмун, байгыла же акчасыздык жаман деген эмес. Бул мындай жөн эле Кудай ушул дүйнөгө жиберген үчүн сиздер бир жакшы бир мусулман катары таза, приятный, ошол мусулмандык сыпаттары менен жашаш үчүн белгилүү бир акча керек. Бирок ал акчага сиздер ачык болсоңуздар, ал Кудай итак эле өзү берет. Биздин проблемабыз, биз баягы аны түртүп атабыз да, болгон нерсебизге баягындай удобство кылтабыз да, комфортный зона кирип, короче, боло берет ушундай деген сыяктуучу. Ошого боло бербейт. Сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарга боло берсин дебеңиздер. Анткени Кудай бербей койгон жок, Кудай дайыма берет. Просто Кудай айтат, сен каала берейин деп атат да, ошондо аят менен айтып атат. Каала берейин, значит биз каалабай атабыз. Бирок мен каалап атам го деп атасыздар, бирок кааласаңыздар сомнение болуп атасыздар, болобу, болбойбу дегенчи. Значит Кудай бере алабы, бере албайбы деген Кудайды критика кылган болот. Ошон үчүн Кудайдын сөзү бар, эгер кааласаң берем деп атат, бир. Анан сомнение кылба деп. Сомнение бул мен пендемдин күмөнүндөмүн, сомнениясын. Ошон үчүн ошончо акча келерине, ошондой удобство келерине, ошол ишке жетериңизде, ошол иштерди кыларыңызга, ошончо элдерге жардам бере аларыңызга ишенип ачык болсоңуз, бир себептен себеп чыгып, ошол жака барасыз. Бирок көбүнчө биз кантип ойлойбуз? Биздин өзүбүздүн адам затынын ойлогон бир себеби бар. Жакшы окуш керек, анан Гарвардка барып окуш керек, мындай кылыш керек, анан ошондой болот деп. Жок, андай эмес. Сиз Гарвардта окуйсузбу, окубайсызбы, малчысызбы, Москвада азыр бир жерде иштеп атасызбы, стройкада иштеп атасызбы, же бир же айырмасы жок. Сиз просто ошого ачык болсоңуз, жолдон жол чыгып, мындай чыгып, ошол сиздин каалаган жакка алып барат. Ошого мен бүгүнкү сиздер менен бөлүшө турган нерсем, баягы акча адамды бузат, мындай жаман отношение кылып, анан баягындай жакырчылыкты пропаганда кылбаңыз да.
мына карасаң тиги байып кетти, бузулуп кетти, байып кетти, мына авария болду, көрдүңбү тигинде деп аны баягы бирөөнүн акчасы болсо же байып же успешсиз аны жамандаган бул пропаганда не кылды, жаш балага же чөйрөңүздөргө ошол жакырчылыкты пропаганда кылып аткан болосуз да. Мындай Кудай ушинтип жаша деп атат деп каяктан билесиз Кудай кандай? Кудайдын канча байлыгы бар? Туурабы? Мындай канча дарактар өсүп атат, канча жемиш чыгат дүйнөдөчү. Кудайдын ушунчалык молчулук байлыктары бар. Кудай этегил айтканда, бул дүйнөгө келип силер менин баягы молчулугумду көргүлө. Тафаккур деген бар го, тафаккур деген баягы мында карап туруп суктанасыз, Кудай ушунча нерсе жараптыр ойлосоңуздар. Биз бир эле бир зданияны куруп алып 5-6-10 миллион доллар болсо, 10 миллион доллар ушунча здание дейбиз. Сиз ол эмени караңыз, чытырма токойлорду караңыз. Ал жердеги канчалаган мөмө жемиштер өсүп, эми болуп, жылына чирип, мындай болуп, ошонча нерселер болуп атат, Адамдын кичинекей бир операция кылыш үчүн миллион доллар төлөп атат. Көзүнө, бирдемкесине мисалы, аны Кудай мынтип жараткан. Ошо сыяктуу мындайча караганда байлыкты сиздер баягындай жаман көрбөңүздөр. Алар шайтандан келди, андай бир мааниде эмес. Сиздер аны караганыңыздарга байланыштуу да. Ошого сиздердин баягындай моралдык жактан, руханий жактан аябай өнүгүңүздөр, эме кылыңыздар. Байлыкты да баягы бир жаман нерседен келди, ал байлык адам бузат деп мындай сразу кесип ыргытып бериңиздер да. Ал байлык деле Кудайдыкы да. Ошон үчүн көбүнчө мен буну неге айтып атам? Менде болгон окуя же бизде обществодо ошентип өсүп атабыз. Баягындай байлыкка каршы бир мындай жаман эме бар да. Байлык адамды бузат сыяктуучу. Действительно андай нерсе болбойт. Адам бузулса итеги эле бузулган. Анан байлык келгенде ал көрүнүп калат да. Атак байлык болбосо эле бузук адам итеги эле бузук болот, акчасы болбосо делечи. Акча келгенде ал сыртка көрүнүп калат. Атак ичинде жүргөн болот да. Ошого сиздер жөнөкөй жашаш үчүн көп акча кетет. Көп акча деген ал көп эмес, ал биздин үчүн көп. Бир нерсе кымбат, арзан субъективный. Бирөөгө акчасы жок болсо ал нерсе кымбат болот, акчасы көп кишиге ал арзан болот. Ошол эле цена, ошол эле нерсе. Ошого бир нерсе кымбат, арзан деп ага эме кылбаңыздар, антип ойлобоңуздар. Кымбат, арзан эмес. Кудай берсе, миллион доллар да берип кое берет, ал проблема жок. Значит, Кудай үчүн эч кандай проблема жок. Ошого бир нерсени арзан же кымбат деп ойлобоңуздар, аны просто каалаңыздар. Кудай аны сиздерге бекер берип коебу, же бирөө бартер кылабы, же сиздин бир кызматыңызга каршылык болобу, аны биле албайбыз. Ошого баягы эмеден чыгыңыздар, аябай жакшы болот. Жөн эле чыгыңыздар. Анткени ошону менен иштейт. Анан сиздин жашооңуз сизге таандык, анан сиз менен байланыштуу да. Сырттагы нерсе эч нерсе сиздин жашооңузду өзгөртө албайт. Сиз баштап өзгөрткөндө, өзгөртүү дегенде сыртка чыгып чуркап бирдемке кылыш эмес, просто кабыл кыласыз ичиңиздегинчи. Мен жашоого ачык болом, ушундай нерселерди каалайм, ошого ачыкмын. Болду, ачык болуп кабыл кылсаңыз, анан Кудайдан келгенин көрө баштайсыз, анан сезе баштайсыз, анан келе баштайт. Азыр жабык болгонуңуз үчүн Кудайдан күнүгө келип атат. Сизге күнүгө ныматтар жаап атат, келип атат, возможностьтар келип атат, булуш чыгып атат, тиги контакттар чыгып атат. Бирок алар чыгып атат, бирок сиз аны ал жактан барылбайт, ушинтип мындай бирөө менен таанышсам, көчөдө бирөө мага бирдемке кылып бере беле деп жаап коюп атасыз да. Ал кылып бербейт. Кудай аны себепчи каттагы анан кылат да. Кудай кылат баардык нерсеничи. Ошого айтышат да, мен сиз мага жардам бере беле, бирөө мага мен кылып бере беле, тигинде кыла беле деп. Кудай кааласа бир кишини башка бирөөгө себепчи кылып кое берет. Президент да кылып кое берет, же бир малчыны да кылып кое берет, же уборщикти кылып кое берет, же бир жаныбарды кылып коет, же бир даракты, же бир жамгырды, бир нерсени, бир адамды, ситуацияны, бир ойду, бир себептерди кылат да. Ошо себептерди жаратып туруп, сиздин каалаган жагыңызга алып барат. Ошол дагы бир жолу акыркы жолу кайталап коеюн. Сиздер акчага жабык болбоңуздар, байлыкка жабык болбоңуздар. Ал Кудайдын байлыгы, ал Кудайдын акчасы. Баягы шайтандын акчасы бул деп андай эме кылбаңыздар. Просто ачык болуңуздар, анан ошол бир адамдардан сурабаңыздар. Адамдардан сураганда эң жаман жагы Кудайдын рызкысы жабылып калат. Анткени адам наркы адамдан келип атат деп ойлойт. Ошондо эч кайсы адамдан келбейт. Эч кандай бир өкмөттөн келбейт, эч кандай бир нерседен келбейт. Бул баары Кудайдан келет, алардын баары себеп. Себептер болгон үчүн себепке аябай рахмат айтабыз. Аябай жакшы, мисалы бирөө сизге жардам берди, же иш берди, же бирдемке кылды, же бир партнер болдуңуз, аны менен чогуу иштедиңиз, бир акча таптыңыз, мисалда тура бир жумуш берди бирөө, ага аябай рахмат айтасыз, бирок чыныгы рахматты Кудайга айтыш керек болот да. Ошол байлыкка ачык болуңуздар, жашооңуздарды өнүктүрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Дагы бир жолу эфирде көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.